келипсиз биздин Ошмо мектептик университетине. Эми педагогика адистигинде окуган студенттер кошумча англис тилинде билим алышат. Ал үчүн Англиянын жогорку окуу жайларынан келген окутуучулар чет тилдүү сабактарды өтөт. Бул тууралуу Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Бауэрдин Ошмуга болгон иш сапарында айтылды. Элчи мырза жакынкы күндөрү университеттин тиешелүү факультеттерине чет тилдүү китептер тапшырыларын белгиледи. Ошондой эле ар бир адистик боюнча англис тилдүү тайпалар түзүлүп, атайын долбоор ишке ашырыларын кошумчалады. To Osh since I arrived back in Kyrgyzstan. Билим берүү тармагында кызматташуу эң негизги тармак болуш керек биздин өлкөлөр арасында. Ошондуктан мен эле ошол университетке келип, болочок кызматташууну талкуулаган туура деп чечтим. Бир долбоор ишке ашырылат жакында. Бул көбүнчө мектептерге тиешелүү, англис тили учебниктер жана китептер ар бир мектепте пайда болот, биз жактан берилет. Бирок мындан тышкары университеттер арасында да кызматташуу аябай маанилүү. Ошон үчүн мен ректор мырза менен жолугушуп ушул мүмкүнчүлүктөрдү талкууладым. Жолугушууда Улуу Британиянын жогорку окуу жайлары менен кызматташуу алакаларын түзүү, билим берүү программаларын ишке ашыруу, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, илим изилдөө, спорт жааттарында кызматташууларды жандандыруу боюнча сөз болду. Ошондой эле Улуу Британиянын өкмөттүк глобалдык программасы Чивнинг стипендиясы тууралуу маалымат берди. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Кэмерондун Кыргызстанга болгон расмий иш сапарында билим берүү тармагындагы кызматташтыктарга өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтты. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.